Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Дүйнө жүзүн бүлүнгө салган мына азыркы COVID-19 оорусу баарыбызды үй камагына салып отурат. Ошентсе дагы бир аз таза абадан жутуп, сиздер менен ой бөлүшүүнү туура көрдүм. Бардыгыбыз ушул илдеттен эсен аман чыкканда Аллах насип эткен болсун. Азыр мен ойлойм, мына окшогон көйгөйлөр оңой чечилип, мигранттарыбызды дагы алып келип алганга жардам берет эле. Себеби азыр көрүп атасыздар, кошуна өлкөдө мына өзбекстандыктар январь айында мындан 4 ай мурун өздөрүнүн мигранттарын Кытай бүт өлкөлөрдөн алдыртып, алдын ала мигранттарына уже алар жардам берип коюшту. Садыр Жапаров айткан экен, 2020-жылы дүйнөлүк кризис болот. Мына ошол кризис дүйнө жүзүнө келет. Бирок ошол кризистен Кыргызстандын өзүнүн кен байлыктары сактап калат. Ошол өзүбүздөн чыккан кен байлыктарды, ресурстарды өзүбүзгө азыртан иштеп калайлы. Кумтөрдүн 20% үлүшү Кыргызстандын банкына үлүш катары кол тийбестик кылып салып туралы деп ошол мезгилде көтөрүп чыккан экен. 2012-жылы бул парламентте депутаттардын астында сунуш келтирген. 2012-жылы биз 6 миңден кедейлер болсок, 2020-жылы уу калдыктарды минген кедей болобуз. Ошондон кийин биздин мамлекетибиз жок болот. Ошого жол берместен сунуш кылып атканыбыз өкмөткө алалы дагы, өкмөт иштетсин, жана 20% алтынды Нацбанкка кол тийгиз мамлекеттик запас кылып койсун деп атабыз. Сентера эмес, кумтөр, жаңы түзүлгөн кумтөр алтын деп атам. 20% добывать эткен золотону государственный неприкосновенный запас катары Нацбанкка тапшырып турсун деп атам. Эгерде ошол депутаттардын жарым эле колдоп берип койгондо, азыр мынакей мигранттарыбыз да талаада калмак эмес, муктаж болгон элдерибиз дагы чырылдап, ачкалыктан кыйналып, мынтип элге муктажбыз деп видео интернеттерден таркап чыкмак эмес. 30 жылдан берки азыркы казылып аткан кумтөрдөгү алтындын пайдасы 100 миллиард АКШ долларын түзүп отурат. Эгерде ошонун 20% биздин ошо азыркы национальный банкка түшүп турганда, бул 20 миллиардты түзмөк. Бул 20 миллиард менен азыркы мына АКШ Америка штатында ар бир жарандарга 1200 доллардан берип атышыптыр. Россия өзүнчө жардам берип атат. Мына ошондой кылып биз мына азыркы муктаж болгон 70-80% муктаждыкта жашаган элибизди, жарды элибизге биз жардам бергенге болсо дагы жардам тиет болчу бул акчанын. Башка өлкөлөрдөн этегин салып алып, кайыр сураган өлөлүдөн айырмабыз болбой калды. Урматтуу кыргыз элим, ушундай элим деген уулубузду түрмөдө кармап олтурушубуз, ушундай кырдаалда бул адамдын тагдыры түрмөдө болбош керек. Бул адамдын жашоосу кыргыз элине болгон муктаждыгына керек уулдарды түрмөдө кармап олтурушубузду бул тарыхта кечирбес. Мындай адамды, кылымда бир жаралган адамды биз колдонуп калышыбыз керек. Ошон үчүн азыр ойлойм, мына үйдө жатып дагы ойлонгонго убакыт келип жетти. Ак менен караны, адал менен арамды айырмалай турганга убакыт келди. Алла таалам да убакытты берип атат. Мынакей ойлонуп көрүп, ушундай уулдарыбызды колдоп алсак, ушундай стратег, ушундай көрөгөч, көсөм, билимдүү уулдарыбызды ар дайым колдогонго даяр болсок деп мен сиздердин баарыңыздарды чакырып келип, сабырдуулук менен жеңели, биримдүүлүк менен жеңели. Баарыңыздарга аманчылык каалайм.